Саламатсыздарбы? Бүгін 7 каналдың оғысында 7 күн деген программа өтіп баратқан аптанын жиынтықтарын чыгарабыз. Бүгін бізде қонақта Аликбек Жексенқұлов, мұрдағы тышқы іштер министрі, бірінші мемлекет елші болғансыз да, Австрияда, Россияда, андағы 6-7 мемлекетте азыр профессор, саяси илимдердің докторы. Рахмат сізге, ишембе күні уақыттап келгеніңіз үшін. Өтіп баратқан аптадағы жаңалықтарды мен жазып алдым өзінше, 3 топқа бөліп, бір 7-8-ден қылып, әрбір топты. Бірінші топты мен оқып көрейін. Президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетінің төрағасы Акылбек Жапаров 6 июнда ишкерлермен жолығып, ар башка маселелерди, ККМ маселесин, документтерди электрондук түрдө түзүү жана алмашуу маселелерин, башка маселелерди ишкерлерин талкуулады. Ага чейин ушул өтүп бараткан аптада президент Садыр Жапаров жаңы мыйзам долбоорун демилгеледи. Ага ылайык кайсы бир эрежелерди бузган ишкерлерди камап же алардын бизнесин бөгөттөгөнүн ордуна үй камагы, күрөө же электрондук байкоо жүргүзүү сыяктуу жумшагыраак чараларды көрүш керек деген мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Президент Жапаров кечээ күнү Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед Аль Джассерди кабыл алып, аны достук ордени менен сыйлады. Бул банк, Ислам өнүктүрүү банкы камбараты биргесин курууга жардам бериши мүмкүн, акча бөлүшү мүмкүн. Бишкекке Жапониянын мамлекеттик катчысы Киото Цудзи келип кетти. Аны дагы президент Садыр Жапаров кабыл алды. Министрлер кабинетinin төрағасының бірінші орынбасары Адылбек Касымалиев Петербургтағы эл аралык экономикалық форумға катышып келди. Кыргызстанда иштелип чыккан Smart Badge деген электрондук система апрелде Лондон шаарында өткөн дүйнөлүк конференцияда эң жакшы бажы программаларынын катарына кириптир. 4-чү орунду алды деп айтып атышат. Кыргызстандын 3 университети быйыл эл аралык рейтингке кириптир. Дүйнөгө 1500 университеттин ичинен Славян университети 850 орунда, Манас университети 900 орунда жана Политех 1200 орунга чыгыптыр. Дүйнөдөгү 1200 дүйнө университетинин катарында болуп атат да. Ушул жаңылыктардын ичинен бизнесмендер менен жолугушууга, ошол бийлик менен бизнес ортосунда мамилелерге токтолобузго. Кандай дейсиз? Кандай дейсиңер ушундай болот? Кандай деп ойлойсуз? Мамилелер жумшарып баратат, мурдагыдай баягы орусча термин бар, кошмарить деген эмени бизнести. Менин оюмча бул президент Садыр Жапаров абдан чечкиндүү кадам жасады. Өзүнө жоопкерчилик алыпчы. Жакшы жашаган деп айтсам болот. Анткени эми коррупция деп айтабыз, эң негизги бизде инвестиция маселесине келгенде, же болбосо жалпы экономикабыз өнүгүү маселесине келгенде эң чоң тоскоолдук бул коррупция болгон да. Бул ошо эгемендүү мамлекет болгондон баштап эле тилекке каршы коррупция өзүнчө бир система өтүп калган да. Ошол себептен бул чечкиндүү кадамды мен ойлойм баарыбыз колдош керек. Албетте бул жерде негизинен бизнес өнүгүү үчүн 2-3 маселени чечиш керек. Биринчиден инвестиционный мыйзамдарды туура багытта ушу мындай башка сырттан келген инвесторлорго өзгөчө, же болбосо биздин ички инвесторлорго мындай кызыгуу менен кандай бир жакшы аракеттер жасаганга шарт түзүш керек. Бирок бул жерде дагы өтө мындай кылдат маселелер бар да. Мисалы мен билем бир кээ кишилер бир чоң проекттер менен таштак жерди, мындай чоң таштак жерди алып тур да. Анан ошо чоң таштак жерди баягы ошол жерге бирдеме салабыз, курабыз дегенде бир чоң налог, местный бийлик же чоң налог Салып коет. Жок, ал налог сала албайт. Мыйзамга ылайык налог талап кылат да. А жерде эчтеке өскөн эмес. Жалаң чоң таштар бар, ошо за утерянную выгоду деген маселелер бар экен да. Ошого келгенде мен деле таң калдым, ушундай шарттар бар экенчи. Ошон үчүн менин оюмча
президент Садыр Жапаров ушундай нерселерге дагы катуу көңүл буруш керек да. Бүт майда чүйдөгө чейин баягы сыртынан жакшы болду. Өзү көзөмөлдөп, өзү бир шарт түзгөнгө жетектейм деп айтпадыбы? Бул абдан жакшы багыт да. Анткени мындай багыт ишеним пайда болот. Эгер негизги маселе экономика өнүгүү болобу, же болбосо бизнестин өнүгүүсү болобу, жалпы элдин шарты тиги жашоо турмушу оңолуу маселеси келгенде баары бир экономикалык багыт болот да. Бул ишеним. Ошо биздин экономика өнүгүш үчүн кандай ошол инвесторлор, бизнесмендер мамлекетке ишенип, мамлекеттик мыйзамдаган иштегенге ишенип, анан акча салат да. Бул дүйнө жүзүнүн тажрыйбасы ошондой. Ошон үчүн ишеним пайда болуш үчүн мен ойлойм, ушу механизмдерди тетиги кичинекей чакан предприятиядан баштап, орто чакан, чоң, өзгөчө чоң инвесторлорду тиги аябай көңүл буруш керек. Мен кеңеш берет элем, ушу бир маселелерге мындай дыкаттык менен, анан кылдаттык менен караш керек да. Ошол инвесторлордун чакырып, алардын пикирин угуп, кайсы мыйзамдар, кайсы ошо подзаконный акт деп коет, же болбосо айыл өкмөттүн бир чечимдери бар, ошолор тоскоолдук кылып атат ошо инвестиция салгангачы, же болбосо бизнести өнүккөнгө. Ушундай маселеге чейин бир карап өсө жакшы болот. Буюрса жакшы кадам тышалды. Мен дагы баягы бизнес чөйрөдө кээде пикир алмашып калам. Достор дагы бар, инилер дегенде, туугандар деген алар ушу айтышат да, негизинен жакшы болду. Ушундай сөз болгону, ушундай жыйын болгону, эми ошол сөздү ишке аткарыш керек деп. А ишке аткарыш үчүн жанагындай майда чүйдөгө чейин изилдеп чыгыш керек да. Чиновниктерге берсе, алар кайра өзүнө баягы ыңгайлуу шарттар түзүп койшун. Ошо чиновниктер да аралашсын. Бирок ошол бизнесмендер да аралашып, ошол мыйзамдарды даярдаганга, подзаконный акттар даярдаганга эметсе жакшы болот. Мен ойлойм, бул дүйнө жүзүндөгү эң мындай жакшы тажрыйбалардын бири да. Президент өзү бизнестин өнүгүүсүн, инвестиция маселесин көзөмөлдөп, өзү ошолорго шарт түзүп берсе, абдан жакшы болот. Ошон үчүн пикирлерди сурап атат, жолу. Эң белгилүү баягы эмелерди. Дагы айтып коеюн, сиз туура айтып атасыз. Өзгөчө эң чоң бизнесмендерге көңүл буруш керек. Ошолордун жолуна бут тоспой чиновниктер. Кайра ошолор өнүксө, баягы билесиңер да, чоң киттер кирсе, мисалы, деңиздечи, сүзүп жүрсө, анын артынан сөзсүз майда балыктар ээчит да. Бизнесте дагы ошондой. Чоң бизнесмендер Кыргызстанга кирсе, мисалы, кайсы мамлекеттен болбосун. Алардын көрүп, мына булар кирип, ушулар жакшы иштеп атат, буларга шарт түзүлүптүр, инвестор коррупция жоюлуп атат, сот системасы жакшы иштеп атат, бизнес тартып албайт экен, бизнес өнүккөнгө шарттар түзүлүп деген эмесе, чакан жанагы орто бизнес дагы тез өнүгөт да биздечи. Шарт түзүлөт. Маанай, жалпы маанай жакшы болсо, албетте, анан жанагыдай пикир алмашып, кайсы жерде эмне маселе бар экен айткыла, ушулерни сүйлөшүп, ачык сүйлөшүп. Ачык айкын сөз болсо, ошондо жанагы ишеним пайда болот, ошондо жылыштар жакшы болот да. Экинчи топко өтсөк, жаңылыктардын экинчи тобуна. 6 июнь күнү Бейжиңде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын унаа министрлери Тилек Текебаев менен Илхом Махкамов жана Кытайдын өнүгүү комитетинин төрагасы Госплан го, өнүгүү комитети деген Жен Шаньцзе Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан ортосундагы 3 тараптуу келишимге кол койду. Долбоорду илгерилетүү боюнча. Акылбек Жапаров Минск шаарында 3 июнда Евразиялык өкмөт аралык кеңештин жыйынына барып катышып келди. Жогорку кеңештин спикери Нурлан Шакиев Азербайжанга барып, Бакы шаарында президент Илхам Алиев менен
жолукту. Билим берүү министри Догдургүл Гендирбаева менен Сингапурдун Маршал Кавендиш басмаканасынын жетекчиси Сью Пен Им Бишкекте атайын келишимге кол койду. Эми бул басманын математика жана англис тили боюнча китептери кыргызчага которулат экен. 1-класстан 10-12 класстарга чейинкиси. Бишкекте түрк дүйнөсүнүн аялдар ааламы деген көргөзмө ачылды. Ага ар башка өлкөлөрдүн 14 айым сүрөтчүсүнүн эмгектери коюлган. 30 майга караган түнү Сузактагы Бегабат айылында кыргыз туусун өрттөп, анын ордуна арабча жазмасы бар желекти илип койгондо эртеси 19 жана 16 жаштагы жаш кыздар кармалды. Жыргалаң дарыясынын нугунда 5 метр тереңдикте мамонттун сөөк калдыктары табылды. Алар 2,5 миллион жыл мурдагы мезгилге таандык экен. Ушулардын ичинен темир жол негизги окуя болот го. Кандай дейсиз? Мен мындай ойду айткым келип атат. Азыр мурун баягы сиз менен сүйлөшкөндө деги эле коомдо дагы пикир пайда болуп атпайбы? Ошону дагы кайталап айтып коеюн. Мына геосаясий тирешүүнүн пайдасын биз көрө баштадык да. Анткени бизге мынча көңүл бурчу эмес, ачык айтканда. Биз канчалык жанталашсак, тырмышсак дагы, сунуштарды киргизсек дагы көп мындай эми азыр болсо мына сиз кандай активдүү тышкы саясатта активдүү жылыштар болуп атат да. Япониядан келип атат. Ооба, жакшы мындай ар тараптан, ар кайсы мамлекеттерден, ар кайсы бир агымдардан деп койсок болот да, эл аралык агымдардан бизге көңүл буруп, бизге ушу келип, өзүлөрүнүн сунуштарын айтып, бизге жардам берүү катарында болобу, эки тараптуу мамилени бекемдөө болобу, абдан жакшы жылыштар болуп атат. Ошонун ичинен сиз айткан жанагы үч тараптуу ушу Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул абдан маанилүү маселе. Мен ойлойм, бул чоң бир биздин мамлекетте чоң алдыга жылыштар болот, Кудай буйрса, ошол жол салынса. 2002 жылы бул маселе биринчи жолу айтылган, 2003 жылы Кытай өкмөтү бир грант катарында ушул маселени мындай кылдаттык менен карап көргүлө дегендей бир каражат негиздеме түзүү биринчи негиздемесин. Ошондон бери адистер иштеп атат. Кээде жай иштейт, кээде азыр болсо ушу тез чогултуп, акыркы 2-3 жылда президент Садыр Жапаров Кытайдын президенти менен сүйлөшкөндө өзгөчө көңүл буруп, өзгөчө бир ошондон кийин жакшы жылыштар кетти деп айтсак болот да. Анткени буга чейин баягы эми бул мындай да, биз бүгүнкү күндө мындай карасак, биздин экономикабызды, биздин эмебиз негизги биз баягы жолдун тоого такалган мамлекет эмеспи, тупик деп койчубуз да, тупигинде болдубуз. Эгерде жанагы автомобиль жолдорун албасакчы, негизги железная дорога ачылса, бул өтө чоң пайда мамлекетке. Биз тупиковый мамлекеттен транзиттик мамлекетке айланабыз. Анткени дүйнө жүзүндө эки гана багыт жакшы иштесе, экономика тез өнүгөт. Бул биринчиден мына билесиңер, Сингапурдун өнүгүүсү Ли Куан Ю деп айтып атпайбы? Бирок Ли Куан Ю эң туура пайдаланып алганда, ушу тиги деңиз жолунда турган илгертен бери эле. На морских путях деп коет тиги Сингапур турат. Ошону абдан туура пайдаланган. Экинчи, баягы өзүнүн экономика пайда келтирген, мындай дүйнө жүзүн карасаңар, биринчи морской карым катнаш, экинчи ушу темир жол да. И баасы да ылдый болот. Ошого темир жол катнаштын товарлары да баасына көп тиги таасир бербейт. И ошол эле кезде транзиттик мамлекетке абдан чоң пайда алып келет. Ары бери өтүп аткан жүккө эле акча түшө берет да, биздин казынагачы. Өткөн үчүн. Өткөн үчүн эле. Мен ойлойм, бул жерде абдан чоң, мына билесиңер да, азыр эң негизги жакшы иштеп аткан бүгүнкү күндө ушу биздин реэкспорт да. Кытайдан товарлар келет Кыргызстанга, андан ары Казакстанга кетет, Өзбекстанга кетет, Россияга. Муну менен
мен калп айтпасам эң жок дегенде 1,5-2 миллион адам оокат кылат да ушу мененчи экономикасы мындай изилдеп көрсөңөр да соода сатык менен ал эме болобу тиги кандай товар болбосун тиги строй материалдан баштап тамак ашка чейин бүт ошо биз аркылуу азыр кетип атат. А эгерде жанагы чоң жол ачылса, ал тетиги Өзбекстан аркылуу, Түркменистан аркылуу, Каспий аркылуу тетиги Европага чыгыш, Турцияга чыгыш, а Турцияда чоң эмелер бар да, порттор. Андан ары дүйнө жүзүнө таратышы мүмкүн. Транзиттен башка биздин товарлар дагы, Кыргызстанда өнүктүргөн товарлар дагы ошо темир жол менен чыкканга оңой болот да. И биздин ошондо мамлекеттин ролу, мамлекеттин эмеси абдан чоң көтөрүлөт да, чоң деңгээлге. Мен ойлойм бул өтө жакшы маселе. Бирок бул жерде дагы көп дагы мындай мен эми ачык эле чечмелеп берейин. Муну дагы балким мени бийликтегилер угуп аткандыр. Эң биринчи маселе бул коопсуздук маселени караш керек да. Эми темир жолду салып атканда коопсуздук маселеси эң биринчи бекемдеш керек. Кандай жолдор эми аны адистер билет. Экинчи маселеси колея деген болот. Узкоколейный бар, чоң колея. Биз ошо СССРдин доорунда темир жолдор салынып, бит ширококолейный. Тиякта узкоколейный. Ошол мына 260 канча километр биздин ошо темир жол 268 дейт. Ошо 268 километр болот. Кайсы жол менен? Анан жанагындай перевалочный база деп коет эмеспи? Же логистический база деп коебузбу? Ошол кайсы жерде салынат? Ат башыда салынабы, нарында салынабы, же башка жерде салынабы? Бул ошого дагы чоң көңүл буруш керек да. Андан тышкары туннелдер маселесин ал жерде өтө коопсуздук маселеси өтө татаал да. Анан эң негизги бул жерде финансирование маселеси. Кандай шартта биздин өкмөт ошо финансын чечилет? Кээ бирлер айтат, муну кредит алып, ошого салабыз дейт. Кээ бирлер айтат, муну жана природный ресурска алмаштырабыз деп. Муну ошон үчүн бул жерде өтө кылдаттык менен карабаса, бул келечекке, биздин келечек муундарга таасир этип турган нерсе. Кандай болбосун, менин оюмча, эгерде биз туура тандап, туура эметсек, бул экономика жагыбыздан, бардык жагынан бизге дагы керек болсо, өзүбүздүн ички коопсуздугу жана темир жол өтүп аткан бекемдеп алсак, биздин коопсуздукка дагы таасир этет. Эмне себептен? Ошол биз аркылуу өтүп аткан товар башка мамлекеттер бизде тынччылык болсун, тынчтык болсун мамлекети, элдин турмушу дагы оңойго дагы жардам берет да. Бул жерде чоң таасир берет. Коопсуздук маселеси боюнчачы. Анткени эгерде бизде бир коопсуздук маселеси кыйынчылык болуп калса, анда товар өтпөй калат да. Анда зыян тартат делер. Зыян тартат башка мамлекеттер. Ошол себептен бардык жагынан пайдап келет. Бирок жанагындай шарттар бар да. Ушул шарттарды мындай жакшылап кылдаттык менен элдин кызыкчылыгына, улуттун кызыкчылыгына жараша чечиш керек да. Анткени жанагы сиз айткан келишимде бул жерде ошо кандай жолдор бар ушу аныктап атат да. Бул жерде о строительстве ушу салуу боюнча деген атын башка деп айтпадыңызбы? Мен да окуганда бар. Өнүктүрүү, жылдыруу деген сыяктуу. Жылдыруу, ушу проектти жылдыруу да, ушу жолдорду салыштын жылдыруу деген аты болуп атпайбы? А строительство деген менин оюмча бул өтө маанилүү чоң. Муну президенттер кол коет го, бул чоң келишим. Премьер-министрлер анткени бул абдан маанилүү маселе. Бирок бул келишим түзүлгөндө мына 6-июнда 3 өлкөнүн тең башчылары куттуктоо жибериптир. Садыр Жапаровдагы, Сизиндин дагы, Мирзиёев дагы. Бул чоң кадам да. Чоң кадам. Анткени ойлоп көрсөңүз, 22 жылдан бери ушул проект ана жылат, мына жылат деп атып, эми чоң жылыштар башталды да буюрса. Жаңы кадамдар. Ооба. 3-үнчү топто эң негизги жаңылык жанагы Эдил Байсалов 3-июнда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Женева шаарында эл аралык эмгек федерациясынын баш директору Жилбер Унгбо менен жолугуп, Кыргызстандан кеткен чет өлкөлүк
чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттардын саны 300 миңге азайды деп билдирди акыркы мына айларда. Ошол эле Женева шаарында өткөн эл аралык эмгек конференциясынын 112 сессиясында Кыргызстан эмгек тармагындагы зордук зомбулукту жоюу боюнча Бириккен Улуттардын 190 конвенциясына кошулду Кыргызстан. Жапониянын Никкен Секкей деген белгилүү компаниясынын адистери Бишкекке келип, мэр Айбек Жунушалиев менен кошо тигучма менен Бишкекти айланып көрүп чыгыптыр. Анткени ушул япониялык компания Бишкектин жаңы ген планын түзүүгө жардамдашат экен. 3-июнда баш прокурор Курманкул Зулушев кызматтан чегингени тууралуу жарыялады. 2 күндөн кийин баш прокурор болуп Максат Асаналиев дайындалды жана андан соң анын ордун басарлары алмашылды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанга алып келинип жаткан дарыларга кошумча нарк салыгын киргизүүнү колдоду. Кумтөр ишканасынын айтымында гендин жанындагы Сарычат Эрташ коробундагы аркарлардын саны акыркы жылдары 750дөн 2500ге чейин көтөрүлүптүр. 4 эсеге өсүп атат. Бишкекте театр менеджерлеринин Вахтангов фестивалы болуп өттү жана башка маданий окуялар болуп атат. Эмгек мигранттарын маселеси кандай деп ойлойсуз? Биз дайым эле Кыргызстан мигранттарды жиберип атат дечүбүз, азыр бизге мигранттар келе баштады. Эми бул жанагы негизи бул чоң мындай жылыштар мигрант саясаты дүйнөдөгү болуп атат да. Өзүңөр билесиңер, Европага көчүп атат. Америка менен Мексиканын ортосунда мигрант маселеси боюнча катуу көбөйүп, бир четинен, экинчиден тирешүү көп болуп атат да. Бул жерде Россияда дагы жанагындай ар кандай пикирлер жаралып, жылыштар болуп атат, катуулап, мыйзамдуулукту көңүл буруп. Бул жерде өтө мындай айтсам болот, бул көп кырдуу маселе да. Ошон үчүн бул жерде мындай албетте эгерде биздин тиги мигранттар үйгө кайтса, биз сүйүнөбүз. Бул жакшы. Ошолор кандай шартта келип атат? Кандай максатта келип атат? Айласы жок келип атабы же тиги Кыргызстан оңолуп атат, экономикасы өсүп атат, ишеним пайда болуп атат бийликке деген мааниде келип атабы? Кептин баары ушунда. Бирок менин оюмча бизде бүгүн стабилдүү, бардык жагынан мындай бир нукка түшүп бараткандай, тартип оңолуп, көп нерселер бир жанагы өзгөчө бизнес маселеси боюнча талкуулап кетпедикпи? Ошону укканда мен ойлойм, бизде мигранттар кайта келишкенге ар дайым эңсейт. Мисалы, мен баягы Россияда элчи болуп иштеп жүргөндө, аякта миллиондон ашык мигранттар бар болчу. Азыр канчалык билбейм цифрларды. Көбүнчөсү мындай маселе менен келгенде мен сурачумун. Эмне үчүн сен бияка келдиң? Кыргызстанга кеткиң келеби дегенде ал биринчи байке Кыргызстан оңолсо, жакшы жолго түшсө эле мен барат элем, кетет элем. Алыста жүргөндө деле кыйналабыз. Биз кандай дегеле кеп акчада эмес, өзүбүздүн эмебизде, сезимде дейт да. Балким аларда дагы мындай жакшы сезим пайда болгондур. Муну бул жерде жакшылап изилдеш керек. Эмне себептен алар кайта келип аткан. Анан дагы бир маселени сиз туура белгилеп кеттиңиз. Биз баягы жалаң эле сыртка жибергей, башка мамлекеттерден бизге дагы келип аткан бул менин оюмча дагы жакшы мындай жылыш да. Белги. Ооба, анткени ошол эле Бангладеш болобу, Пакистан болобу, Индиядан келип аткан алар Кыргызстан мындай жакшы жагынан кызыгып туруп келет да. Бирок жанагындай окуялар бизге өтө терс таасир тийгизди. Мен ойлойм, биз ушу маселеге келгенде өзүбүзчө бир мындай Кыргызстандын маанайын, кыргыз элинин характерин, толеранттуулугун, чыдамкайлыгын, меймандостугун дагы мындай даңазалаш керек да. Эми бир хулигандар эметип коюптур, эми аны ал болот да эми. Кайсы мамлекетке барбасаңыз, ачык айтканда андай болот.
Муну өтө эле чоң дуу кылып иди да, бул жерде мындай пропагандадан биз ачаатан кичине уттуруп койдук да. Анан азыр билесиңер да, эми уже цифровой дүйнөгө өтпөдүкпү? Эчтекени жашыра албайсың да. Кичинекей чатак болсо дагы ошону бир көптүрүп мындай дүйнө жүзүнө жайып атпайбы? Анан башка мамлекеттер, башка жөнөкөй жарандар ойлонот да, кандай бул кандай депчи. Ошон үчүн азыр болсо кайра бир нукка түшүп, мен ишенем күзүнө дагы Кудай буюрса стабилдүүлүк болуп, ал студенттер кайра келет го деген ойдомун да. Же болсо жумушчулар кеткени. Эми бул жерде кээ бирлер айтат, биздин жумушчулар өзүбүзгө жетпейт деп. Жетет. Баягы президент жакшы айтты го. Бизде жумуш көп. Иштегиле депчи. Ошол Эмгек министрлиги атайын жарыя кылып атат. Жарыя кылды. Мен деле билишимче бул жерде баягы бизде кээде өзгөчө жаштардын арасында мындай кээде жалкоолук болот, кээде кайдыгерлик болот, баягы өзүнүн жеке турмушуначы, өзүнүн жашоо шартына. Ошол себептен мындай жумуштарга баргысы келбейт. Башка мамлекеттерден болсо алар эчтекени ылгабайт. Кайсы жумуш болсо, анткени алардын мисалы жалпы элдин жашоосу өтө оор. Экономикасы өтө оор, жумуш табыш билими жок болсо, жумуш таба албайт аяктачы. Мына мисалы бияка эмне үчүн Пакистан, индустар бияка келип атат. Анткени эл көп, бир райондо бир врач жок маселеси бар экен да аяктачы. Мен ушу сүйлөшүп көрдүм да. Атайын чоң программа жазаптыр. Бүт дүйнө жүзүнө бүгүнкү күндө ошо индустар окутуп атат. Өзгөчө врачтарды, тиш докторлорду, бала докторлорду ушундай аябай дүйнө жүзүнө окутуп атат да. Анткени өтө чатак аякта ушу эпидемиялар, медицина маселеси. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде жанагы келип атканы биздин тышкы саясатыбыз жана ачык, толеранттуу маселелерди биздин жетекчилер көрсөтүп аткан бул жакшы нерсе да. Ошол себептен эми ошол мисалы президент айткан маселелерди чиновниктер белки район деңгээлде, область деңгээлде, же болбосо жөнөкөй милиционерге чейин, ушу керек болсо ошол таксисттерге чейин аларды үйрөтүш керек да. Бузбай ошол пикирлерди кыргыз эл үчүн негизинен жакшы. Мен баягы эми чет өлкөдө досторум көп да, келген сайын алар айтат, элиңер жакшы экен. Ушундай меймандоос, ушундай бир кандай токтосо түшүндүрөт, же болсо бир маселе болсо, Россияда эле иштеп жүргөндө таң калчу да алар. Кээде кичинекей орус баланы бирөө зомбулук кылып атканда, кыргыз балдар барып ошолорго өзү дагы чоң эмес болсо дагы ошолорго болушуп ушундай таң калчу да, интернетке деле чыгып жүрбөдүбү канча жол. Ушу биздин кыргыздын характери негизинен жакшы да. Баягы кичпейил, адамгерчиликтүү, анан калыстыкка абдан умтулган эл эмеспиз. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, ушул сапаттар тышкы мамлекеттерден келиши, башка элдер келишине пайда берет. Бирок албетте жөн эле ачыла бербей, коопсуздук маселесин дагы сакташ керек да. Жанагындай виза маселесине мыйзам чегинде келсин да келсе, а так жөн эле келип алып баягы жанагындай башаламан эмес. Башаламан эмес. Убактыбыз да аяктап калды. Рахмат сизге. Биз өтүп бараткан аптадагы негизги окуяларды талкууладык. Бизде конокту Аликбек Жекшенкулов болду. Мурдагы тышкы иштер министри, депутат Жогорку Кеңештин легендарлуу парламенттин депутаты. Жана элчи болгон Москвада жана Австрияда, Венада. Андан Австрия менен Кыргызстандан башка дагы канча мамлекетке элчи болгонсуз? 6 мамлекет. Бардыгы 8. 8 мамлекетке. Рахмат сизге. Жакшы. Саламат болуңуздар.